сатап келген материалдарды биз мугалимдердин анан ата энелердин жардамында ремонт жасайбыз. Окуу жылы аяктап мектептерде оңдоп түзөө иштери башталаар алдында турат. Бул жылы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча чогултууну бөгөттөөгө өзгөчө көңүл бурулууда. Алсак бул багытта мамлекет башчысынын жарлыгы, аталган тармактын министринин буйругу да чыгарылды. Ага карабай мектептин ремонтуна деп каражат чогултуулар болуп жаткандыгы эл арасында айтылып келет. Жалал-Абад шаарындагы номер 4 мектептин ремонтуна деп мамлекеттик бюджеттен 80 000 сом, ал эми жергиликтүү казынадан 110 000 сом каралган. Ага мектептин косметикалык оңдолуусуна керектүү материалдар алынып берилет. Аны иштетүү түйшүгү мугалимдерге жүктөлөт. Ошол эле учурда ата энелердин жардамына да муктаждык жаралат. 2023-2029 жылында мектепти оңдоп түзөө иштери башталды. Мамлекеттик бюджеттен 80 000, ал эми жергиликтүү бюджеттен 110 000 акча бөлүнгөн, каражаты бөлүнгөн. Бизге акчалар бербейт. Ошол акчага бизге материалдарды сатып алып кеп берет. Сатап келген материалдарды биз мугалимдердин анан ата энелердин жардамында ремонт жасайбыз. Актап түзөп краскалаганга сөз мугалимдер өздөрү актап краскалайт, анан ошого ата энелерди да жардамга чакырабыз. Дада берип ошонун жардамы менен актап краскалайбыз берген материалдар. Уста акылары кандай болот? Уста акылары бөлүнбөйт. Айтып атам го, мугалимдердин жардамында, ата энелердин жардамында жасайбыз. Жылда эле ушул тартипте келет да? Жылда республикалык бюджеттен гана акча бөлүнчү. Ал эми быйыл жергиликтүү бюджеттен дагы колдоо көрсөтүп бөлүнүп берди 110 000. Биздин мектепке 110 000 бөлүндү жергиликтүү бюджет. Ата энелер тарабынан да жардамдар болот деп айткансыз, ал кандай жардам болот? Демөөрчүлүк кылабы же өздөрү? Демөөрчүлүк кылышат, өздөрү келип жардам берет, актап краскалаганына. Эми баары ата энелер баары жардам бербейт деп айтсак туура эмес. Ата энелердин арасында да өздөрүнчө дөмөрчүлүк кылгандар, жагында соопчулук иш кылам дегендер, келип жардам берели, акташайлы, краскалашайлы деген ата энелер келип жардам беришет. Мектептердин отурумдук оңдоп түзөөсүнө министрлик тарабынан бөлүнгөн суммага уста акысы көрсөтүлгөн эмес. Ал эми жергиликтүү бюджеттен каралган каражат боюнча Жалал-Абад шаарында атайын мектеп жетекчилери ортосунда жыйын өткөн. Анда бөлүнгөн каражатка уста акысы же мектептин ремонтуна керектүү материал тандоо маселеси каралган. Бүгүнкү күнү ушул мектептин отурумдук оңдоп түзөө иштери боюнча билим берүү министрлиги тарабынан атайын акча каражаты бөлүнүп берилген. 1 450 000 жакын акча. Ошол акчага биз тендер өткөргөнбүз. Бул тендер боюнча ошо мектепке керектелүүчү краскалар жана ошолорго керектелүүчү каражаттардын баардыгын алып беребиз. Ошол менен биргеликте бүгүнкү күнү ушул мектептердин отурумдук оңдоп түзөө иштерин жүргүзүү үчүн жергиликтүү бюджеттен да акча каражаты бөлүнүп берилди. Шаардык мэрия жана депутаттар кеңеши тарабынан атайын сессияда акча каражаты бөлүндү. Бул болсо 2 400 000 ашык акча каражаты. Бул да болсо ошо биздин шаарыбыздагы билим берүү мекемелерин ушу жаңы окуу жылына карата даярдык көрүү боюнча. Ал эми бүгүнкү күнү ушул акча каражаты бөлүнгөн министрлик тарабынан бөлүнгөн акча каражатында бул жерде уста акылары көрүнгөн эмес. Ал эми жергиликтүү бюджеттен берилген акча каражаты боюнча биз атайын ушу мектеп жетекчилерине айттык, эгерде ушул жергиликтүү бюджеттен бөлүнүп жаткан акча каражатына уста акысын төлөйм десеңер, уста акысына биз тендер өткөрүп берели. Же болбосо керектүү каражаттар дагы жетишсиз болсо, анда керектүү каражаттарыңыздарды ошо ремонт иштерине алып берели дедик. Атайын чогулуш өткөрдүк. Ошо чогулушта баардык мектеп жетекчилери керектүү ушу ремонт иштерине керектүү болгон каражаттарды алып берүүнү сунуштады. Бүгүнкү күнү мектептерге биз акча каражатын бөлүштүрдүк. Ошо бөлүштүрүлгөн акча каражатына жараша ар бир мектеп өзүнүн сметасын тапшырат. Тапшырары менен аны комиссия жалпы карап туруп, мектепке керектүү каражаттарга биз тендерди жарыялап беребиз. Ошондо жергиликтүү бийлик тарабынан берилген акча каражатына дагы неме уста акысы көрсөтүлбөй калдыбы ошондо? Биз азыр мен жогоруда айтып атпайм, ошол жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акча каражатына урматтуу директорлор уста акысына бересиңер, керектүү каражат алып беребиз деп чогулуш өткөндө бизге керектүү каражатты алып берсеңиздер болот дегенден азыркы күнү ошолордун сметасы түзүлүп атат. Ошондо бөлүнгөн класстар мугалимдер өздөрү неме кылат? Бөлүнгөн класстарды мугалимдердин жардамы менен болушу мүмкүн. Же болбосо ошол классты ремонттоп берем деген жөн ата энелердин жардамы менен болушу мүмкүн. Ремонт иштерин уста акысынчы ошондой болуп калышы мүмкүн. Же болбосо мектеп мугалимдер өздөрү бүтүрүшү мүмкүн. Мамлекеттен берилген акча каражаты баардык мектептин ремонтуна жетпейт. Ал 1 700 000 мындай эле логически эле бөлүп коелу 20 мектепке. 80 000 тийип калышы мүмкүн.
же болбосо 60 миңден тийип калышы мүмкүн. Бул 60 миңди азыр бир класста да бир коридордо да кыла албайсың. Ошого жергиликтүү бийлик президенттин указына жараша ошо мектепке да кошумча ремонт иштерине устакысына да акча бөлүп атат. Аны мектеп администрациялары өздөрү чечип атат. Бизге керектүү гана каражатты алып бериңиз, калган нерсени биз өзүбүз чечип алабыз. Ал жерде ата энелерден акча чогултулбайт, башка болбойт. Мектепке чындап жаны менен жардам берем деген ата эне бар. Ал акча каражатында мен өзүм чечип коем, керек болсо шыбап коем деген. Бирок андай нерсе маселени биз көтөргөн жокпуз. Уста акысын өздөрү мектептин коллективи менен ремонт кылабы, же болбосо ошол ремонтту ата эне өзү жүргүзүп берем деген нерсеси бар. Ошо менен бүгүнкү күнү ремонт маселесин чечип атабыз. Жалпы орто билим берүү акысыз жана баарына бирдей жеткиликтүү болууга тийиш. Садыр Жапаров дагы атайын жарлык менен мектепке ата энелерден каражат чогултууга тыюу салган. Мындан улам Билим берүү жана Илим министрлиги коомчулукка кайрылуу жолдоп, мыйзамсыз каражат чогултууга биргеликте каршы турууга чакырууда. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин атайын буйругу да чыкты. Бул жарлыкта белгиленгендей, билим берүү мекемелеринде негизсиз эч кандай акча талап кылууга жол берилбейт. Эгерде ар кандай негизсиз акча талап кылуулар болсо, акча топтолсо, анда жарлыкта белгиленгендей тартиптик жазалардын негизинде чаралар көрүлөт. Ар бир мектеп мугалимдерине, мектеп жетекчилерине ушул жарлыктын аткарылышын туура жеткирсеңиздер жана көзөмөлгө алсаңыздар. Урматтуу ата энелер, эгерде билим берүү мекемелеринде ар кандай акча чогултуулар тууралуу, мыйзамсыз акча чогултуулар тууралуу фактылар болсо, анда Билим берүү жана Илим министрлигинин социалдык тармактардагы баракчаларына кайрылсаңыздар болот. Министрлик ар бир келип түшкөн пикирди эске алып, мыйзам чегинде жарлыктын негизинде тартиптик чараларды көрөт. Мектептердеги акча чогултууларга байланыштуу даттануулар өлкөдө жыл сайын катталып келет. Бул жаатта кайчы пикирлер да басымдуу. Анткени мамлекеттен бөлүнгөн сумма мектептин толук оңдоп түзөөсүнө жетпейт дешет. Президент Садыр Жапаров балдардын мектепке акысыз билим алуу укугун ишке ашырууга мамлекеттик кепилдиктерди камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка 26 майда кол коюп, тиешелүү министрликтерди жана органдарды анын алкагында иш алып барууну буйруган. Жарлыкта мамлекеттик жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча каражаттарын чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынары белгиленет. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Үбүсара Орозалиева, 7 канал, Жалал Абад.